Экс-муфтий Чубак-Жалилов 45 жашында пневмониядан каза болду. Ал кечээ ооруканага оор абалда жеткирилген эле. Экс-муфтий белгилүү дин алымы Чубак-Жалилов пневмониядан улам каза болду. Бул тууралуу анын саналаштары билдирди. Кечээ 10 июлда ал оор абалда улуттук госпиталга жеткирилгени маалымдалган. Социалдык тармактагы расмий баракчасына жазылгандай, экс-муфтийдин жаназасы бүгүн 11 июлда болжол менен саат 16:00-18:00 Базаркоргон районуна караштуу Баймундуз айылында өтөт. Дин алымы соңку ирет 4 июлда оңдоп түзөөдөн өткөн мечитти обсервация катары пайдаланууга берүүгө даяр экенин айткан эле. Экс-муфтий 1975 жылы 21 январда Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында төрөлгөн. Маалымат Булак Супер KG.